Kızlar, salam barыңыздарга. Мен да бир өзүмдүн жакшы оюмду күйлөрүзгө сиздер менен бир бөлүшүп, бир ыраазычылыгымды билдирип кетейинчи деп чечтим да. Билбейм, ар кимге өзү ар кандай да тура. Бирок меникиндеги бүгүн дүйнөдө барбы жокпу, мен өзүмө жагат, өзүмө жаккан адам. Мен бул адамдын бактылуумун деп айтат элем да. Анан мисалы элементарный эле жолдошум магазинге же ар жака бир жака кетет го. Элементарный эле анан мага деп өзүмө деп мына кенеде бирдеке көтөрүп келет дайымачы магазинден. Анан азыр дагы көчөрүп барып магазинге кеткен, башка эле бир иши менен кеткен эле. Мага семечка, мороженое көтөрүп келиптир. Эми бул биринчи эле жолу кылыш эмес да, көп жолу кылып атат. Аябай ичимен ыраазы болуп сиздер менен бөлүшкүм келди да. Ушундай романтичный күйлөрүбүз бар болсун. Мындай өзүнө тышын айтып мактай албасам дагы жүрөгүм абдан жылыйт да. Ошо көрдүңүздөрбү, ошо мырзанын оюнда биз барбыз да. Мисалы, эгер мен ал кишинин оюнда болбосом, эч нерсе алып келбейт эле да, эч внимание да кылбайт эле да. Ошентип мен деп көтөрүп келиптир. Аябай ыраазы болом жолдошумачы. Ушу жолдошум эки дүйнө бактылуу болсун. Эми ар бир адам эле бири-бирибизге чыга бербейбиз да, например, менин вкусумдагы адам да. Мени карайт, баламды карайт. Ошон үчүн жолдошум азыр ыраазы болуп ушу постту киргизип жатам. Сиздин өмүрүңүздү тилейм, сиздин бар болушуңузду тилейм. Астыга койгон көп максаттарыңыз бар. Ошо максатыңызга жетүүңүздү тилейм. Сиздей адам чанда. Эгер сиздин ички дүйнөңүздү түшүнө турган адам болсо, сиздей адам жок. Мен сизге ыраазымын. Рахмат.